Биз кыргыз тилин 1-класстан 11-класска чейин жадабай окутабыз, бирок кыргыз тилин билбеген балдар чыкты. Кыргыз тилин окуу жана түшүнүгөндүмдөрү жок балдар чыгып атат. Бирок бир да мугалим мен жаман окуттум деп айтпайт. Аз болсо да, көп болсо да айлыктарын бүт бардын камсыз кылып берип атабыз. Бир да китеп жазуучу менин китебим жаман деп айта албайт. Биз тандоого мүмкүнчүлүгүбүз жок эле, ошон үчүн талаптарды абдан күчөттүк. Эң биринчи иретте ошол дүйнөлүк китептерден балдарга багытталган китеп болсун дедик. Бул жерде жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн эмес, жалпы билим стандартын кабыл алганда ал жерде жазылып турат. Эң биринчи жолу биздин 12 жылдык билим берүү стандартыбыз баалуулуктар менен коштолду. Мамлекеттик баалуулуктар, үй бүлөлүк баалуулуктар, инсандык баалуулуктар, мекенчилдик, чынчылдык, акыйкатчы жаратман болсун дедик. Ал улуттук дем оңгу жол жана кыргыз жараны концепциясынын астында жасалды. Сиздердин алдыңыздарда эч качан мындай мен кыйынмын деген эмес, балдарга багытталган жаратман китепти, өнүктүрүүчүлүк китепти жасашыбыз керек. Ошон үчүн биз өтө катуу талап койдук. Баягы эле китептердин кереги жок. Ал заман өттү. Себеби балдар бизден билимдүү, бизден изденүүчү, бизден ойлонуучу касиетке ээ. Сиздердин биздин эски китеп менен баланы кармай албайсыңар азыр. Ошон үчүн мен биринчи талабым санариптик технологияларды пайдалануу. Анткени QR код пайдалануу менен бүтүндө архивдик материалдарга алып кетүү. Баланын изденишине, талдашына, аналитикалык ой жүгүртүүсүнө, туура чечим кабыл алуусуна багыт бериш керек. Биз дагы сынчылар катуу талдайбыз китепти. Биз азыр колубузда бүткүл дүйнөлүк ийгиликтүү китептерди, тил үйрөтүүчү китептерди алдык. Эгер ошол китептен төмөн болсо, бизге өтө уят. Ичинде биз жаңы мундагы жаратмандарды кошушубуз керек. Кечкели баланчанын түкүнчөнү чыгармасы эмес, ошол чыгарманы киносун QR кодго алып кеткиле. QR код менен архивине алып кеткиле. Бирок 1-класста биз берген китепти карасаңыз, окуу, ойлон, изден деп 1-класстан баштап 11-класска чейин линиясы камсыз болуп турат. Бул жерде эле китептин автору болуп калайын деген мындай өзүн даңазалоонун кереги жок деп ойлойм. Айрыкча тарых китептери. Тарых өтө талаштуу маселелери бар. Анткени тарыхтын жүрүшүндө биз архивдик гана материалдарга таянабыз. Бул жерде эмоциянын кереги жок. Үчүнчүсү география. Мен башында айттым, географияда биздин акыркы чегара өзгөрүүлөр, дүйнөлүк өзгөрүүлөр да уж биздин мезгилге туш келди. Ошону чыр-чатак болбогондой расмий органдардын тастыктоосу менен гана биз илишибиз керек. Анткени бул өтө сезимтал тема. Бизди бириктирген бул кыргыз тили, кыргыз жараны концепциясы, бизди башкарыштырган Кыргызстан. Эгерде биз ушул чоң трансформациянын, билим берүүнүн алтын казыгын, ушул үч предметти ийгиликтүү жарата албасак, анда өз убалыбыз өзүбүзгө.